Ассаламу алейкум дамбылла. Бала бақшадағы коррупция бойынша қандай қарайсыз? Бала садикке киргизүү бойынша. Коррупцияның бардық түрі харам. Коррупция бұл ришва арабчада. Не? Ақылу емес адамдың ақча менен ақылуының ордына кирүү. Коррупцияның бардық түрі харам. Бала бақшада болсын, мектепте болсын, университетте болсын. Мен балдарымды мектепке киргиздим. Мамлекеттик мектепке. Бирок мага айтышты ушунчалык кыйын, ал үчүн сен мынча акча беришиң керек деди. Бирок келинчегим жолукчан барганга жөн эле киргизиптир. Кичине ремонтка 5000 сом берип койгула дептир, ремонтка. Аны дагы макул бердик. Биз адамдарга жеткизишибиз керек. Коррупциядан токтолушубуз керек. Андай бала бакчада, башка нерседе арам нерсе менен тамак жебешибиз керек. Коррупциядан сактанышыбыз керек. Ал кайсыл жерде болбосун, Мектепке ремонтко деп алышыптыр да. Болот деп айткан жокмун, эми болсун. Ассаламу алейкум сура. Аллах үчүн сүйүүнү кандай түшүнөбүз? Сүйүүнү түшүнүүбүз керек. Рахмат dedi. Аллах үчүн сүйүү ал-махабба лилля. Аллах таала менин Роббум, менин жаратуучум, менин мага буйрук берүүчү. Анын буйругун мен аткарам деген нерсе ушул пайгам Аллах таалага болгон сүйүүнүн билиси ошо. Аллах таала мени буйруду, мен аткарам. Мен Аллах тааладан буйрук келгенде менде каалоо жок, айттуу аткарам деген нерсе мына ушу сүйүү. Биз Аллахка болгон сүйүүнү, Аллах тааланын буйруктарын, анан тыйган нерселерден тыйылуу, бул Аллах тааланын сүйүү болуп эсептелет. Устаз дейт, ассаламу алейкум. Мухаммад Фатхуллех Гүлен тууралуу айтып бересизби? Ал ким болот дейт. Фатхулла Гүлен деген киши Фатхулла Гүлен деген киши болот. Ал киши Америкада жашайт. Мен бул кишини жакшы тааныбайм, бирок көргөн эмесмин. Көрбөгөндөн кийин бир адамга бир сыфат бериш үчүн аны менен сапарга чыгышың керек, же болбосо аны менен бир соода сатык кылышың керек, же мамиле кылышың керек. Бул кишинин боюнча менин маалыматым жок. Бирок муну ошол Туркияда төңкөрүштү кылгандыгы жөнүндө айыпташып келишет. Аллаху алам. Менде мындай нерселер сурабагыла. Саясий суроолорду. Ассаламу алейкум устаз. Акыйда жөнүндө айтып өтсөңүз дейт. Акыйда жөнүндө Аллах таалага ишенүү, Аллах тааланы таануу, Аллах тааланын сыфаттарын, ага ылайык болгон сыфаттары, ылайык болгон сыфаттарын билүү, пайгамбарга байланыштуу нерселерди билүү, акыйда илими өзүнчө окулунат. Мындай суроо жоопто мен акыйда боюнча баардык нерсени айтып бере албайм. Атайын азыр биздин машалла досторубуздан Белек деген устаз сабак кылып атат. Аябай жакшы, ижазасы бар устаз. Ошондон барып илим алгыла, иншалла акыйкатты табасыңар. Ассаламу алейкум устаз. Имам Бухари мазхаб карманды беле? Биз айтып өттүк, Имам Бухари рахматуллах алейхи илим талап кылып баштаганда Ханафи мазхабында болгон, Абу Хафс Кабирден илим алып, кийин чоңойгондон кийин ошол 400 жылдын хижратын 400 жылдын ичинде болгондуктан ал мезгилдеги аалымдардын көпчүлүгү муштахид мутлак болууга мүмкүнчүлүгү бар адамдар болгон. Ошого биз Имам Бухариди муштахид мутлак деп билебиз, ага мазхаб кармануу милдеттүү эмес. Ал ошол хадистен өзү биз мына Сахих Бухариди окуп атканыбызда көрөсүңөр. Фикху Абу Имам Бухари фи таражумул абуаб дейт. Таржима атайын бап жазып, ошол жерде өзүнүн фигын жазган, хадистерден өкүм алып. Мындайча айтканда муштахид мутлак деген сөз. Бирок муштахид мутлактыгы Абу Ханифада эмес, Имам Шафиде эмес. Кээ бир маселелерди иштихад кылган. Ошон үчүн ал мазхаб кармануу, муштахид мутлактарга мазхаб кармануу арам болот. Ассаламу алейкум. Кой сойдурсак, акысына союлган койдун этине 1 же 2 килограмм ет берсек болобу? Биз уктук арам деп дейт. Шундай маселе бар. Биздин китептерибизде аны эмне жанагы тегирменчи тегирменге барып, тегирменге унду тарттыргандан кийин тартылган ундан берген нерсеге дурус эмес. Себеби бир
белгисиздик бар. Канча белгисиздик болгондуктан муну Абу Ханифа рахматуллахи алейхи туура эмес дейт. Бирок сахибейн имам Абу Юсуф менен имам Мухаммад рахматуллахи алейхи жок дурус дейт. Биздин адамдар сахабалардан, табиинден, табиин азыркы заманга чейин ушул ишти кылып келебиз дейт. Ошон үчүн адамдарга жеңил болуш үчүн биз ушуга уруксат беришибиз керек дейт. Абу Ханифага каршы. Алымдардын көпчүлүгү ва бихи юфта фатва ушул сөзгө берилет дейт. Имам Ибн Абидин Дурул Мухтарда, имам Маргилани Хидаяда, бардык китептерде ушул маселени карана фатва аля каулихима. Абу Юсуф менен Мухаммаддын сөзүнө фатва берилет дейт. Ал деген нерсе кой сойгондо, эми ошол маселе экөө бир болуп атпайбы? Кой сойгондо, койду сойгондон кийин ошонун акысына 1 килограмм эт берип койсо, эч кандай, эгер разы болсо, иттифак боло турган болсо, эч кандай зыяны жок. Ошол фатва менен. Бирок курбандык союлганда болбойт. Курбандык союлганда анын терисин сатканга да, анын бутун, башын сатканга да болбойт. Бардыгын Кудай жолунда садака кылыш керек. Эгерде курбандык союлуп атканда бир адам бир ошондой бирөөнү жалдап курбандык коюн сойдуруп аткан болсо, өзүнүн чөнтөгүнөн акча чыгарып бериши керек. Мүмкүн кээ бир адамдар ушу эки маселени аралаштырып алган болушу да мүмкүн. Я машалла. Ассаламу алейкум устаз. Намазда биринчи рекетте кеч калса жамаат менен окуганда, жамаат окуп бүткөндө туруп толукташ үчүн калып кеткен биринчи рекет намазга зам сүрө кошуп окуйбузбу? Эми кеч калган сөзсүз түрдө биринчи, экинчи рекетте кеч калат. Биринчи, экинчи рекетте кеч калып, үчүнчү, төртүнчү рекетке барат. Эгерде экинчи рекетке барып бир рекет калып кете турган болсо, сиздин мойнуңузда Фатиха менен зам сүрө окуу милдеттүү болот. Тургандан кийин зам сүрө окуйсуз, Фатиханы окуйсуз, зам сүрө окуйсуз. Себеби 4 рекеттик намаздын ичиндеги 2 рекетте сөзсүз түрдө зам сүрө менен Фатиханы окушубуз керек. Сөзсүз дегенде Фатиха важип, Эгерде аны аткарылбай калса эмне, сажда сафкы кылыш эмне болуп калат? Милдеттүү болуп калат. Түшүнүктүү болду? Биринчи рекетти толуктап атканда Фатиха, зам сүрө окулунат. Ассаламу алейкум, таксир. Куранда аборигендер индейт тууралуу эмне дейт? Аларга илим жетпеген да. Жанагы Африкадагы немеде жашагандарга, эгерле аларга азыр жетип атат азыр. Адамдар барып, аларды бери кел, буякта жакшы жашоо бар, кайткыла, бу токой жашоо эмес, машина деген нерсе бар, лифт бар деп түшүндүрүп атышат, бирок келбей атышат. Ошолордун арасында аларга даватчылар дагы жеткени жөнүндө менде маалымат бар. Даватчыларыбыз бар го, Аллах разы болсун ошолордон. Ошолор канча деген айылдарга, эл барбаган жерлерге барып, Аллахтын сөзүн жеткизип атышат. Анан алар туура эмес, башка деп сөз, жаман сөз айтпаш керек. Биз кыла албаган нерсени алар кылып атат. Ар ким өзүнүн колунан келген ишин кылып атат. Аллах алардан разы болсун. Мына ошо даватчыларды ушуларга барып дават айткандыгын уктум. Демек дават жетип атат. Эгер биз жерге жетпей калган болсо, ана албетте ал мазур. Жетпесе, телефон болбосо, интернет болбосо, өзлөрү бир аралда жашаса, аны Аллах Тааланын өзүнүн каалоосуна таштайбыз аны.